Облус аймагынан алынган урунттуу учурлар акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, назарыңыздарда жаңылыктар топтому. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Мээнети арбын мейирман айымдар. Бүгүн 12 май медайымдардын кесиптик майрамы. Түнкү саат 22:00 кийин көчөдө жүргөн жаш өспүрүмдөр текшерүүгө алынды. Сак болуңуз, кызамык оорусу күч алууда. Расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Сокулук районунда муниципалдык жаңы мал базарды куруу долбоору менен таанышты. Долбоорго ылайык жалпы аянты 8 гектарды ээлеген мал базарынын ичине санитардык жана ветеринардык өтмөк кирет. Малдарды түшүрүү жана жүктөө үчүн эстакада, 700 унаа үчүн унаа токтотуучу жай, ошондой эле 700гө жакын бодо мал жана мындан тышкары майда малдар батат. Министрлер кабинетинин башчысы мал базардын курулушун тездетүүнү тапшырды. Бул үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан керектүү жардам жана колдоо көрсөтүлөөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин башчысы өлкөнүн бардык мал базарларындагы тартипти калыбына келтирүү боюнча тапшырмаларды берген. Андан ары министрлер кабинетинин башчысы Сокулук районундагы Тяньшань керамик кафель чыгаруучу заводуна барды. Ишкана учурда өзүнүн продукциясын Россия Федерациясына жана Казакстан Республикасына экспорттойт. Жана мында 350дөн ашуун адам эмгектенет. Министрлер кабинетинин башчысы мындай ишканалар аймактын өнүгүүсүнүн локомотиви экенин белгиледи. Биз такай салык төлөгөн жана облустун калкын жумуш менен камсыз кылган ишканаларды өнүктүрүүгө көмөктөшүшүбүз керек. Керек болсо мамлекет өндүрүштү кеңейтүүгө көмөк көрсөтөт деп баса белгиледи министрлер кабинетинин башчысы. Жумуш сапарынын соңунда Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы өнөр жай аймагында болгон Акылбек Жапаров өнөр жай комплексин куруу долбоору менен таанышты. Белгилей кетсек, 40 гектардан ашуун жерди өнөр жай аймагын курууга берүү чечими 2017 кабыл алынган. Бирок ошол мезгилден бери Технополистин курулушу бүтпөй келген. Долбоорго ылайык Технополистин аймагында 11 тигүү жана текстил өндүрүшү жана ага байланыштуу продукциялар уюштурулат. Министрлер кабинетинин төрагасы көйгөйлөрдү жана долбоорлорду ишке ашыруунун кечеңдешинин себептерин угуп, 2 жумалык мөөнөттө Технополисти куруу боюнча жигердүү ишти баштоо үчүн документтерди жана каржылык негиздемени камсыз кылууну тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Ак Суу айылында алтын тулпар унаа курулуш жеңил унааларды жана коммерциялык техникаларды кураштыруу жана чыгаруу боюнча жаңы заводдун курулушуна капсула салуу салтанатына катышты. Куттуктоо сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы бир тууган эки республиканын биримдигин чыңдоого зор салым кошкон эки мамлекеттин президенттерине ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук мамиле жаңы деңгээлге чыкты. Өз ара сапарлар жүргүзүлүп жатат. Бул биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты чыңдоо жана кеңейтүү боюнча макулдашуулар менен ырасталган. Мунун далили катары мына бүгүнкү жеңил унааларды жана коммерциялык техникаларды кураштыруу жана чыгаруу боюнча жаңы заводдун курулушуна капсула салынышы. Бул эки өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ долбоор, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, заводду Кыргыз Республикасынын аймагында куруу боюнча макулдашуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 2023 жылдын январында Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында жетишилген. Алгачкы этапта заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 000 автоунааны түзөт жана 1000ден ашуун туруктуу жумуш орундары түзүлөт. Бул долбоорлорду ийгиликтүү жана сапаттуу ишке ашыруу Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыт болуп саналарын дагы бир жолу сиздердин эсиңиздерге салып коелу. Бардыгыңыздарды эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө салым кошо турган долбоорду ишке ашыруудагы маанилүү мезгилдин башталышы менен дагы бир жолу куттуктайм. Завод курулсун, өндүрүшкө тезирээк ишке кирсин. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети сиздерди бардык жактан колдоого даяр жана ишиңиздерге ак жол каалайбыз.
Бүгін Талас шаарында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата Манас жана Чыңгыз улуттук нарк насил, элдик таалим тарбия жана ааламдашуу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Конференциянын максаты ааламдашуу доорунда өсүп келе жаткан жаш муунга улуттук баал улуктардын негизинде тарбия берүү. Сөз кабарчыбызда. Манас жана Чыңгыз улуттук нарк насил, элдик таалим тарбия жана ааламдашуу аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияга академик Абдыллажан Акматалиев катышып, Манас эпосу жана Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуттук мурасы деген темада баяндама жасады. Ошондой эле Абдыллажан Акматалиев Манас эпосундагы жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы адамгерчилик, улуттук баалуулуктар сыяктуу эң негизги кыргыз элинин өзөгүн элге жеткирүүбүз керек дейт. Ошол Манастан, анан Айтматовдон суруп чыгып, элдерге жеткирип беришибиз керек. Кандай адам болуш керек? Мисалы үчүн кыргыз өзүнүн байыркы өзөгүнөн үзүлүп калбаш керек. Муунга ошол нарк кетиш керек. Улуу урматта, күчүнү сыйла, таза бол, адептүү бол, билимдүү бол, ыймандуу бол. Эл аралык илимий практикалык конференцияга Роза Айтматова видео байланыш аркылуу катышып, Чыңгыз Айтматов кайда жүрбөсүн, кандай иш кылбасын, Манас эпосун тутуп келгенин белгиледи. Мен атам Манас эпосунун басылышына, басмадан чыгарылышына тиешеси бар экен деп ичимен абдан сыймыктандым. Конференцияга президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов катышты. Ал өз сөзүндө Манас эпосу кыргыз эл үчүн руханий байлыгы, таянар тиреги, акыл казынасы деп белгиледи. Адабият айдыңында дүйнөлүк атак даңкка ээ болгон Чыңгыз Айтматовду чыгармачылыгынын башатыда, жазуучунун бала кезде уккан жомокторунда, элдик уламыштарда, дастандарда жана лакаптарда жатат. Айтматов Манас эпосун бала кезинде эле таанып билип, өмүр жолунда Манас эпосун кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу катары аздектеп, чыгармачылыгынын пири катары карманып өттү. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп жаткан эл аралык илимий практикалык конференцияны Талас мамлекеттик университети тарабынан Россия, Түркия университеттери менен өнөктөштүктө өткөрүлдү. Бир топ мекеме уюмдар көмөк көрсөтүштү. Алгач эле ошол Талас облусундагы президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Талас шаардык мэриясы, Ош мамлекеттик университети, ошондой эле Россиянын жана Түркиянын окуу жайларынан дагы бизге өнөктөш болду. Секциялык бөлүктөрдө дагы ошо 6 илимдин багыты боюнча иштер жүрмөкчү. Анан жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынат. Эл аралык илимий практикалык конференциянын активдүү катышуучуларына жана өнөктөштөрүнө Талас мамлекеттик университетинин ардак грамоталары жана ыраазычылык каттары тапшырылды. Эл аралык илимий практикалык конференциянын алкагында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган көргөзмө уюштурулду. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Президент Садыр Жапаровдун жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу мыйзамына ылайык бүгүн Бакаята районунда 24 жаранга жер тилкесин тастыктаган алгачкы мамлекеттик актылар тапшырылды. Иш-чарага Бакаята районунун акими Алгынбай Имаров катышты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Миңбулак жана Шадыкан айыл өкмөттөрүнүн тургундарынын 25 жылдан бери эңсеп жүргөн тилектери бүгүн орундалды. Анткени жер тилкесин тастыктаган документтин жоктугу алардын жашоо турмушуна бир топ залакасын тийгизип келген. Бүгүн өлкө башчысынын жер мунапысы боюнча чыккан жарлыгына ылайык 24 жаран мамлекеттик актыларга ээ болушту. 10 жылдан өтүп кетти, 15 жыл болуп калды. Жер немеси документин ала албай жүргөнбүз. Президентибизге рахмат, жумуш кылып документ берип атат. Кыйналып эле жүрдүк, эмне болуп калат, алып коебу жерди кайта кандай болуп калат, ар кандай ой болот эми. Эми сүйүнүп жакшы суктайбыз, мүмкүн. Жакшылык болсун, баарыңыздарга рахмат. Алганыбызга жерди участогун алганыбызга бөлүнгөндө 98-жылы бөлүнгөн.
Ошондон бери ушу айыл өкмөт менен эле чечими бар эле, ошону менен эле жүрүп атышык эле. Эми бул президентибиздин ушу жарлыгынын негизинде ушинтип мыйзамдаштырып берип атат. Коптонуулар болгон, эми жер участогубузга ошо тамсала албай коптонуп атканбыз, кандай болот, эмне болот деп. Анан буюрса иш бүттү, эми тынчып калдык. Бакай Ата районунда 9 айыл өкмөт бар. Учурда ар бир айыл өкмөттө жерлерди трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин 300дөн ашуун жаранга райондук мамлекеттик администрациянын токтому чыгарылып, 109 гектар жер мыйзамдаштырылды. Биз өзүбүз бүт ушу комиссиянын чечими, жыйынтыгы менен тиешелүү документтерин бүт баарын тастыктап, мына бүгүнкү күндө 165 мамлекеттик жеке менчик укугуна ээ деген актыны мына берип отурабыз. Тиешелүү документтери толук эместигине байланыштуу 240-ты кайтарганбыз. Эгер алардын да тиешелүү көлөндүргөн документтери болсо, ал тургундарыбызга дагы тиешелүү жер укугу боюнча документтер көлөндүрүлгөн берилет. Жерлерди мыйзамдаштырып жарандарга мамлекеттик актыларды тапшыруу үчүн Бакай Ата районунда атайын комиссия түзүлүп иш алып барууда. Учурда 1600 жарандан мыйзамдаштыруу боюнча арыз келип түшкөн. Анын 337-сине бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу укугу берилип, калган 1000ден ашыгынын кайрылуусу каралып жатат. Кандай маселелер жаралышы мүмкүн? Ошо турак жайлардын ээлери ушул учурда үйүндө жок болуп калат. Такыр эле Кыргызстанда жок болуп калат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, миграцияда жүрүп атат, тышкы миграцияда. Ошол себептен арыз түшпөй калып атат. Анан кээ бир турак жайлардын тиешелүү иш кагаздары жок болуп калып атат. Биринчиден ошол турак жайдын ээсинин көлү немеси, паспорт копиясы, жер салыгы, жанагы электр энергиясына төлөнгөн салым немеси төлөмү жана башка ошондой төлөмдөрдө квитанциялар деп коебуз го, ошолор да жарайт. Ошолордун негизинде биз арыздарды кабыл алып менчиктештирип атабыз. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга өткөн жылы кол койгон. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 2022 жылдын март айында кабыл алган. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Бүгүн 12 май медайымдардын кесиптик майрамы. Ак халатчандар адам өмүрүн сактоодо бар аракетин жумшап, күнү-түнү кызматта. Алардын зор эмгеги ковид илдети катталганда дагы бир ирет билинди. Дамира Жолдошова Мейирман айым кесибин аркалаганына 40 жылдын жүзү болду. Каарманыбыз учурда Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук биргелешкен ооруканасында эмгектенет. Анын айтымында операция жүргүзүүдө медайымдар тазалыкты туу тутуп, дарыгердин оң колуна айланат дейт. Операционный блоктун жумушу аябай оор, аябай татаал, экстренный операциялар көп болот. Ар түрдүү случаялар көп болот. Ошого карабастан биздин кыздарыбыз менен, жамаатыбыз менен иштеп келатабыз. Ал эми Салтанат Сейдалиева 16 жылдан бери Чат базар айылындагы төрөт үйүндө эмгектенип, айымдарга энелик бакыт тартуулап келет. Каарманыбыз түйшүктүү кесип ошончолук сыймык экенин айтат. Эне кыйналса кошо ыйлап, кубанса сүйүнүчтөн көзүнө жаш алган Мейирман айым бул тармактын ысыгына күйүп, суугуна чыдаганга даяр. Оорчулуктар көп эле болот, ар бир жумушта оорчулук болот. Балдарыбыз кээде жанагындай тяжелый болуп, асфиксия менен төрөлөт, то ли да бирдемке болот, ушундай болгондо биз кыйналабыз. Буларды көрүп, булар менен кошо ыйлайбыз. Боруң ачыйт да, толгоо деген аял кишиге берилген сыноодо. Аларга айтабыз, кой, бул деген толгоо убагында келет. Кайра эле сен азыр төрөсөң, уже унутуп коесуң кайра эле деп аларды жооткотуп турабыз. Кайра төрөгөндөн кийин өзүлөрү кайра сүйүнүшүп бизге эжелер рахмат деп аязчылыктарын билдиришет. Мен ошо акушерка болуп окуп алганыма сыймыктанам. Бүт өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнап, мээримин эмгегин бейтаптарга арнаган адистердин эмгеги баалуу жана барктуу. Ооруканалардагы бейтаптарды дарылоодо түйшүктүн 60%-ын Мейирман айымдар көтөрүшөт. Эгерде батыш өлкөлөрдө 1 медайым 5 оорулууну тейлесе, Кыргызстанда 20 бейтапка 1 кызматкер туура келет. Врачтардын эле эң биринчи жардамчысы орто кызматкер медайымдар. Булардын жардамсыз биз эчтеке кылабыз, бүт назначенияны бардыгын ушулар карайт, түнү күнү деген көзөмөлдөп жардам берип турушат.
биринчи жардамды бардыгы ушул өйдөңкү зонанын бардыгы ошол приемный отделенияга келет. Абдан жакшы жардамдарды берип, кыздар квалифицированный жардамдарды бере алышат деп мен ишенип айтып кете алам. Бүгүн 12 май медайымдардын кесиптик майрамы. Бул майрамды белгилөө чечими 1974 жылы медайымдардын эл аралык кеңеши тарабынан кабыл алынган. Бул күн Кырым согушунда каармандык көрсөткөн мейман айым Флорис Найтингейлинин туулган күнүнүн урматына арналган. Ал эми Кыргызстанда бул майрам 1993 жылдан бери белгиленет. Белгилей кетсек, 2023 жылга карата республикада 35 миңдей медайым бар. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талас облусу. Теманы улай. 12 май бүткүл дүйнөлүк меймандар күнү. Бул күндү утурлай жыл сайын иш-чаралар өткөрүлүп келет. Айтматов районунда ак халатчан мейман айымдардын кесиптик майрамы белгиленип, эмгектери бааланды. Маалымат катары айта кетсек, Талас облусунда 1200дөн ашуун орто медицина кызматкерлери бар. Алардын 300гө жакыны Айтматов районунда. 12 майда эл аралык медайымдар күнү дүйнө жүзүндө белгиленет. Бул күнү ар бир өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагынын жүрөгү деп аталган медайымдар майрамдык куттуктоолорду кабыл алышат. Айтматов районунда да майрам ээлерине арналып салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Периштедей ак халаттуу жандарга салам айтам, ысык күндөй нур толгон. Иш-чара конкурстук негизде өткөрүлдү. Ага райондогу бардык меймандардан куралган 3 команда 4 багытта ат салышты. Айта кетсек, бул жолку иш-чарада өзгөчөлүктөр каралган. Бардык бөлүмдөрдүн улуу медайымдары биригип, ушул ынтымак болсо экен, биздин жааматыбызда дайыма достук болсо экен деп 3 команда түздүк. Биринчи команданы биз өзүбүз көрсөтүп, улуу меймандар биригип, мээримдүү апалар тобун түздүк. Биз ошо мээримдүү апалар болуп, дайыма ыр күлкү менен коштоп, өзүбүздүн коллективдин алдында ырдап жүрөлү деп. Экинчи командабыз биздики ынтымак командасы болду, үчүнчү командабыз ден соолук командасы болду. Ак халатчан ак эмгектүү айымдардын кесиптик майрамына карата өткөрүлгөн кароо сынакта Кара Буура айыл өкмөтү тарабынан жалпы 10 000 сом байге коюлду. Ошондой эле катышуучуларга кызыктыруучу белектер да берилди. Биз ушунча мынакей бир айдан бери аябай даярданганбыз. Күндөп түндөп мына иштесек ишке да жетиштик. Жумушубузга да жетишип атабыз, үй бүлөбүзгө да, бала чакабызга баарына жетишип, мынакей биринчи орунду алып атабыз. Бул эң жакшы, биз сыймыктанган, биздин эң жакшы кубанычтуу күнүбүз бүгүн. Медайымдар чыныгы кесипкөйлөр. Алсак пандемия курчуп турганда алардын талыкпас эмгектери элге дем күч берип, кесип ээлерин өзгөчө кадырлоо менен камкорлукка алуу керектигин айгинеледи. Бүт өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнап, өмүрлөрдү узарткан медайымдардын эмгектери бийик. Андыктан бүгүнкү иш-чаранын алкагында алардын эмгектери эске алынып, ардак грамоталар да берилди. Медайым өз негизи ошол дарыгерлердин оң колу эмгектенет. Көп иш аракеттерим бар, ошо биринчи медайымдан башталат. Андан кийин медайымдан өтүп барып, андан кийин дарыгерге барышат келген жаранда. Биз бул майрамды жылда эле өткөзөбүз, бирок быйыл форматын башкача кылып атабыз да. Бул конкурс катары өткөзүлөт. Ошол жерден билет алып, ар бир команда жооп берет. Ал эмне суроолор, ал суроолор кепилдик программасы деп коет, программа көз гарантий деп. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 1200дөн ашуун орто медицина кызматкерлери бар. Алардын 300гө жакыны Айтматов районунда. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Айтматов району. Түнкү рейд. Кечээ Талас шаардык мэриясы жана шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери түнкү бак көчөдө жүргөн 18 жашка чейинки жаш өспүрүмдөргө көзөмөл кылышты. Анда түнкү саат 22:00дөн кийин эс алуучу жайларда жүргөн өспүрүмдөр кармалып, алардын ата-энелери чакыртылып, түшүндүрүү иш-чаралары өттү. Сөз кабарчыбызда. Шаардагы эс алуу паркында түнкү саат 22:00дөн кийин эс алып жүргөн жаш өспүрүмдөр аныкталды. Негизи бул жаш өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү 18 жашка чыга элек мектеп окуучулары. Талас шаардык мэриясынын кызматкерлери эс алып жүргөн жарандарга, өзгөчө жашы жете элек окуучуларга түнкүсүн ата-энесинин көзөмөлү жок жүрүүгө уруксат берилбей турганын эскертишти. Өспүрүм түн аталышындагы рейд болуп атат.
Бул рейдке саат 10:30 баштадык. Түнкү саат 10:30 рейд башталды. Рейдтин максаты түнкүсүн ата-энесинин көзөмөлү жок, жакын туугандарынын көзөмөлү жок, өз алдынча көчөдө, интернет клубтарда, ар кандай коомдук жайларда жүргөн өспүрүмдөрдү, тестияр балдарды кармап ата-энесине тапшыруу, ошолордун ата-энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында болуп жаткан рейд. Азыркы учурда ошол өспүрүмдөргө, тестияр балдарга көзөмөлдүн жоктугунан, ата-энеси тарабынан өз учурунда көзөмөлгө алынбагандыктан балдар ар кандай зордук зомбулукка дуушар болушууда. Түнкү рейд маалында көчөдө жүргөн жаш өспүрүмдөрдүн айрымдары жумуштан чыгып үйлөрүнө бараткандар. Рейдтин максаты жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана коопсуздугун камсыз кылуу. Бирок айрым ата-энелер балдарын көзөмөлгө албаганынан улам балдар түнкүсүн көчөдө жүрөт. Бул көрүнүш балдардын коопсуздугу үчүн кооптуу. Бүгүн Талаш шаарыбызда 11-ден 12-сине чейин өспүрүм түндөгөн рейд жүрүп жатат. 2 күн болот. Өзүңүздөр көрүп болгондой, балдар ата-энеси коштоосу жок жүргөндөр аныктап, бу жерде волейбол ойноп, паркта болсо да кыздар, балдар, жашы жетелектер 17-16 жаштагы кыздар, балдарды да азыр кармап биз ички иштер бөлүмүнө алып келдик. Ата-энесин чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мындай түнкү рейдтер Талаш шаарында байма-бай өткөрүлүп турат. Күн жылгандан бери эс алуучу жайларында жана кафе, ресторандарда айыл жеринен келип эс алгандардын саны көп. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары. Быйылкы жыл өткөн жылга караганда кургакчыл болуп, дыйкандар үлүш жерин суугарууга суу ала албай жатышат. Айтматов районунун Аманбаев айылынын тургуну дыйкан Жанышбек Байызбеков апрель айында 3 гектар жер аянтына кант кызылчасын эккен. Сугат суунун тартыштыгынан улам кызылчасы чыкпай, көйгөй жаралып жаткандыгына нааразы. Теманы кабарчыбыз улантат. Аманбаев айыл аймағына қараған Акчар айылындағы көпчүлүк дыйкандар төө бурчактын түшүмү азайып кеткендигине байланыштуу үлүш жерине кант кызылчасын эгишкен. Тилекке каршы быйыл бүгүнкү күнгө чейин суу ала алышпай кыйналышууда. Мага окшогон дыйкандарга дагы муну кызылчасы керек болуп тур. Мына кызылчабыз чыкпай калды. Анда санда бирөө чыкса чыккан, калганы куп-курак болуп тур. Ал эми агрономдорго кайрылсак, суугар жер бая көрсө, муну сепкенде 2,5 сантиметрге себет экен. Ал шамал менен эле курап калды жер. Башында ным эле жакшынакай көрүнүп турган, эми калып куп-курак боюнча тураттар. Эмне кыларды биле албай атабыз. Эрте тигилген кызылчалар жерде ным болбогондуктан өнбөй жатат. Суу карайын десе суу жок. Бактын огой каналы ремонттолуп жатат деп мураптар суу бере алышпай жатышат. Мына мынтип карап, Кудайдын күттүгүнө келип карайм. Берди эмес, ар жерин карап көрөмдө кайтап чыгып келатыр деп. Кээ бир жеринде кичине аксой болгондо ошону токтоп калган. Эми ал курап калабы деп коркуп атам дагы. Курап калса айла жок, дагы себишке туру келет. Талас областында Кытай Республикасынын гранттык жардамы негизинде Кызылжар, Жалпак Тил жана Бактын огой каналдарында ремонт иштери жүрүп атат. Эми башындагы графикте түзүлгөн боюнча биз буларга жазгы мезгилде бир аз шарт беришибиз керек, убакыт беришибиз керек. Эми ремонт иштери кышында жүргүзгөнгө, тем более бетон иштерин куюусу баягы эмеге туура эмес болуп калат. Ошондуктан ал жерде ошо 15 майга чейин деген макулдашылган график болгон. Мына бүгүн эртең бүтсө уже өзөндө суу канчалык жетиштүү болсо ошол суу жүктөлөт. Жетишсиз болсо ал водоборот ыкмасы менен Бактын огой менен Шанхай Иманбек 2 чоң каналдын ортосунда жүрөт. Акчар айылындагы дыйкандар күздүк, жаздык эгиндерде жана көпчүлүк чөпкө да суу алыша элек. Сууну дыйкандарга берилбей жаткан себебин Бактын огой суу пайдалануучулар ассоциациясынын директору Тилек Өскөнбаев мындайча түшүндүрдү. Алардын айтып аткандары деле туура. Дан өсүмдүктөр жана көпчүлүк чөптөр суу ала элек ушулга чейин. Бизге суу кой бере элек, себеп дегенде былтыр 2 жылдан бери ал фирма иштеп атат, атайын фирма келип Бактын огой каналынын башынан цементтелип келатат. Ошого байланыштуу жылда, жазында, күзүндө 60 күн иштешет алар, 2025 чейин иштешет. Өздөрүнүн ишин кылып атат, ошого байланыштуу биз договор түзгөнбүз жазында, жылда договор түзүп, майдын 15-ине чейин алар иштешет, 15-ине кетишет. Ошого чейин биз эч кандай сууду ача албайбыз. Азыр малга водопойго деле, мал ичинде эле бир аз суу койуп берип атат, бир келген бир 50 литр, 70 литр суу. Айтматов районунун Акчар айылындагы дыйкандардын 682 гектар үлүш жери бар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин суу эмнеге берилбей жаткандыгын түшүнө алышпай жатышат.
Оралбек Бейшебаев, Айтматов району. Кызамык оорусу күч алууда. Таласта кызамык менен 13 бейтап дарыланууда. Алардын 6-оосу кызамыктан жакшы болуп үйлөрүнө чыгарылса, 7 бейтап ооруканада. Кызамык оорусун жуктурган бейтаптардын 90% эмдөө албагандар. Андыктан дарыгерлер оорунун алдын алуу максатында ар бир жаран эмдөөдөн баш тартпаса дешет. 2 күн мурда дене табы көтөрүлүп, ооруканага оор абалда келген 13 жаштагы Алинин бүгүн абалы бир аз турукташты. Баласы кызамык оорусун кайдан жуктуруп алганын ата-энеси да билбейт. Тамагы ангинасы бар болчу да, ангина деп ойлогонбуз. Анан врач чакырып, укол салып бериптир да. Анан ошону эртеси күнү, кийинки күнү алып келдик да. Анан ошондо билинди беттери кызарып чыга баштады да бетинечи. Ага чейин билинген эмес да, ага чейин температура эле болгон да. Бул бала кезде алган болуш керек, эмесинде карточкасында жазылып жүрөт экен алган деп. Эми кичүү баламды алган эмеспиз. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө учурда 7 бейтап кызамык оорусу менен дарыланышууда. Алардын эң улуусу 30 жашта болсо, эң кенжеси 2 айлык наристе. Кызамык оорусу Талас облусунда быйылкы жылы 12 апрелде катталган. Бизде 12 апрелден баштап кызамык түшүп баштаган. Ошондон бери 13 оорулуу түшүптүр. 13 оорулуунун 6-сы жакшыраак калып үйүнө айыгып чыгып кетишти, калган оорулар жатат. Буга чейинки жатып чыккан кызамык оорусундагылардын баардыгынын анализдери положительный чыккан, булардын баары уже кызамык деген диагноз коюлду. Ал эми азыр бизде жаткан 6 оорулуунун анализдери вирусологияга Бишкекке кеткен, результаттары буюрса жакында чыгат. Аба аркылуу жуккан бул ооруга каршы 1 жашта жана 6 жаштагы балдар эмдөөдөн өтөт. Бирок тилекке каршы айрым ата-энелер диний көз карашка таянып эмдөөдөн баш тартып келет. Ал эми ооруканада кызамык жуктурган бейтаптардын басымдуусу эмдөө албагандар. Вакцина албагандардын көбүнесине бул осложнение берет да. Осложнениясы менен коркунучтуу. Эң биринчи өпкөгө осложнение берет. Андан тышкары угу кулакка атит кетет. Үчүнчү кератоконъюнктивит деп коебуз, көзү чылпактап, көзү кызарып, андан ары осложнение кетет. Эң коркунучтуусу бул мээге өткөндөн кийин менингенцефалит берет, ошонусу менен коркунучтуу. Кызамык оорусу Талаш шаарында көп катталууда. Жакынкы күндөрдөн бери шаардагы мектеп окуучуларынан да кызамык оорусун жуктургандар болду. Бүгүнкү күндө мектептер арасында катталып атат. Жана эле айткан, баш тарткандар биз биринчи эле тактаганда, баягы катышта болгондорду тактаганда ушул 1-чи, 2-чи, 6-чы, 7-чи, 9-чу мектептерде бар болчу. Биз ошондой эле аларды баягы чектетилгенбиз такталган күндөн баштап. Азыр ага карабастан эле ошо 1-чи мектептен бирөө ооруп атат, 2-чи мектептен 3-өө, 6-чы мектептен 3-өө жана 7-чи мектептен 2-өө. Ушулардын баардыгы ооруп аткандары жана айтып атам го, Египеттен келген бала менен баары бир катташтары бар экен. Дарыгерлердин айтымында кызамык оорусу жуккандан кийин адамдарда 14 күндө билинип баштайт. Андыктан ар бир жаран өзүнүн жана балдардын саламаттыгы үчүн эмдөөдөн өтүшү керек. Мындан 7 жыл мурда да кызамык оорусу Талас областында катталып, анда 68 бейтап дал ушул оору менен жабыркашса, бүгүнкү күндө быйылкы жылы 12 апрелден бери бул ооруга жалпы Талас областынан 13 бейтап чалдыгып, бүгүнкү күндө 6 бейтап жакшы болуп, үйлөрүнө чыгарылса, 7 бейтап ооруканада дарыланышууда. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары. Облус аймагынан алынган акыркы жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.